эки аял маселесин 2 жыл тынбай күнү түнү айтып аттым. Чын тамашага салып, катуу дагы, акырын дагы, жумшак дагы айтып, анан акыры түз эфир кылган элем. Былтыр жазында түз эфир кылып, ушу бүгүнтөн баштап ушул маселени козгогону токтотуп турамын. Бирок токтобойт бул маселе. Ачыкка чыкпаса дагы иштен жасала турган көп иштер көп деп айткан элем. Бул убакытта мен өзүмдүн жеке иштеримди жасадым. Баягы өзүм фондумду ачып, өзүмдүн редакциямды ачып, өзүм коомдук иштер менен көп алектенем. Ошол майда чүйдө маселелер менен жүрдүм, бирок ошентсе да эки аял маселесин унуткан жокмун. Ал боюнча жакында жаңы долбоор чыгат. Аябай чоң бир нерсе жасап жатабыз. Буюрса коомчулукка тартууланат. Анан кийин билбейм дагы канча жыл сүйлөнөт ал нерсе, дагы канча жыл талкууланат дегендей. Эми бул маселе мага чейин деле көтөрүлүп келинген, менден кийин деле көтөрүлө берет. Анан балким ушул тапта бул маселени көтөрүү миссиясы мага бир келип калса керек. Ошол себептен мен бул маселе менен күрөшүп жүрөм. Жана аягына чейин чыгайын деп толук бел байлап алгам да. Мен бул маселени көтөргөндө мен деген мындай бир коомдо кандайдыр бир деңгээлде талкуу жаратат дегем, бирок ушунчалык чоң резонанс жаратып, анан кандайдыр бир деңгээлде менин жан дүйнөмө дагы катуу тие турган бир көрүнүштөр, мен өзүм жеке жашоомо дагы ар кандай бир коркунучтуу нерселер болоруна мен даяр эмес болчумун жана күткөн эмесмин да. Албетте болду. Көп жакшы деп саналаш деп, жакшы досум, жакшы ишенген адамдарым деген адамдардын жүзүн көрүп алдым эң биринчиден, ким кандай мамиледе экенин. Анан албетте ал ортодо дагы кол салуулар болду, бир эмес 2 жолу. Ал күндөр деле өтүп кетти. Жашап атабыз биз. Ал эми кол салган адамдар кандай болсо ошол бойдон деле жүрүшөт азыркы учурда. Анан баягы жараткан ар бирин өзүнүн ордуна коюп коет экен убагы мененчи. Анан эң ушул маселени көтөргөндөгү менин көңүлүмдү аябай оорутуп, бир убакта аябай депрессияга да түшүп кеттим да, ооруп калды да жан дүйнөм. Себеби мени ошол маселени талкуулагылачы деп сурандым да коомчулуктан. Бирок алар менин үй бүлөмө, менин кызыма, менин бир туугандарыма асылышты да. Бул сенин кызыңа асылып болбогон, эми кызым менин кичинекей периште да, эч кандай күнөөсү жок. Чоң эле аялдар, чоң эле эркектер дагы ошо менин кичинекей кызыма асылып, менин үй бүлөмө асылып, менин бир туугандарыма асылганда, бул нерсе чындыгында аябай жүрөктү оорутат экен. Менин аябай жүрөгүмдү оорутуп, бирок чыйралтты да бул маселе. Анан кийин бир туугандарым ата энем менен кеңешип, кептешип, кандай гана оорчулук ушул периодто, ушул аралыкта болбосун, мен эч качан ата энеме, эч качан башка адамдарга эч кимге даттанган жокмун. Эч кимден жардам да сураган жокмун. Көтөрөм дедим, өзүмө сөз бердим. Мен токтоолук менен эле жөн гана жылмайып жеңип кете алам деп, мен ошол максатыма жетип келе жатамын. Анан айтылган сөздөр убагында айтылды, айтылбаганы балким дагы айтылар, мен аны билбейм. Кандай болгон күндө дагы ал нерсенин баарын мен татыктуу жеңип өткөнгө даярмын. Ооба, билгем, кол салган күнү эле билгем. Тилекке каршы ошо менин тааныштарым эле, тааныш эместер деле бар. Далай коркутуп, маска кийип кел, бетиңе кислота чачып кетебиз, анан башыңды жарып кетебиз, анан сени өлтүрүп кетебиз, сени Кыргызстандан айдап ийебиз деп, мындай баягы коомго, аты таанылып калган коомдук ишмерлер дагы айткан да. Сени Кыргызстандан кууп чыгыш керек, сени жок кылыш керек, сенде жашабаш керек адамдар депчи. Анан тааныбаган адамдар дагы катар кылып аябай көп сөздөрдү, жаман сөздөрдү айтып атышты. Мындай бир көрүнүштөр болду да, айтышат, мага жазышат да. Биз үйдө тыңыраак чай иче албай калдык, сенин айыңан деп жазган айымдар болду. Эгерде биз ажырашып кетсек, сен күнөөлүү болосуң, мен сени жердин түбүнөн болсо да издеп таап өчүмдү алам дегендер да аялдар болду. Анан мен макул, келиңиз, азыр эле кезигип таанышып сүйлөшөлү деген ушундай жумшак эле жооп берип койчумун. Бирок айланып келип эле, жыл өтпөй эле ошол жаман сөз айткан айымдар менен жакшы мамиледе болуп калдым да.
кийин ошол мен көтөргөн маселени түп тамырынан, үстүртөн эмес түп тамырынан түшүнүп, кандайдыр бир деңгээлде туура экенин кабыл алышып, баягы ийгилик каалап, ден соолук каалап кечирим сурагандар да болду да. Мен буга дагы абдан кубанычтамын. Бул менин жеке оюмда дагы негизи эле жалпы аял затынын баягы аялдык баалуулук сапатында аялдын деңгээли өтө жогору да. Мындай айтканда эркектен да жогору. Баалуулугу жогору да. Бирок аял киши ошол баалуулугун жоготуп, азыр өтө пас бир төмөндүккө түшүп кеткен да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы светтик, демократиялуу өлкөбүз деп, баягы батыштын, кыргыздын канына, кыргыздын менталитетине, кыргыздын баалуулуктарына, каада салтына, дагы кыргыздын үй бүлөлүк институтуна эч бир төп келбеген батыштын кандайдыр бир деңгээлде маңкурт маданиятын таңууланып атканына мен абдан таң калам да. Бул ошол эле гендердик тең укуктуулук деген түшүнүк да, феминизм деген сыяктуу ушул нерсе кыргыздын баягы аялдын, нукура кыргыз аялы кандай болуш керек деген бир чоң нерсени, баалуулукту жокко чыгарды да. Биздин кыргыз айымдар ошол батыштын таасири менен, тескери таасири менен өзүнүн ордун жоготту, өзүнүн татыктуу эне экенин, өзүнүн балдарга кандай татыктуу тарбия бериш керек экендигин, жолдошу үчүн кандай мыкты жубай болуш керек экендигин, ушундай бир чоң баалуулугун жоготуп койду дагы. Азыр эркектер менен тең тайлашып, мейли ал эркек агасы болобу, иниси болобу, жолдошу болобу же атасы болобу, ошолор менен карама каршы туруп, илгери кыргызда болгон да катуу сүйлөмөк тургай, каяш айтмак тургай тике карабагыла дегенчи. Бул шариятта дагы бар нерсе да. Аял киши кандай болгон күндө дагы эркекке эч качан тике карап жаман сөз айтпаш керек да. А бүгүнкү күндө биздин аял кишилер эмнени гана айтпай эле да. Кааласа басынтат эркектерди, кааласа сөгүп салат, кааласа жаман, кааласа уруп жиберет да. Мына аял кишинин орду азыр ушундай өтө паст деңгээлге жетти. Анан эркектердин баягы ордун талашып, жумушунда талашып алды, шымында талашып алышты, ал эмес прическасында талашып алышты аялдарчы, ал эмес машина айдаган эркектердин дагы ордун талашып алды аял кишичи. Аял кишинин эң жакшы иши бул татыктуу жубай болуу, анан балдарына келечекке татыктуу тарбия берүү. Эмне себептен аял кишини мектеп деп атайт да. Анан кээ бир ойлойт да, баягы аял кишини үйдө отурушун керек десе эле, караңгы болуп эле, баягы кир жууп тамак жасап эле отурат экен. Эмес, аял киши окуш керек, билим алыш керек, бирок ошол убакта чыныгы аял экендигин унутпашы керек да. Анан мени ушул нерсе бүгүнкү күндө биздин заманбап аялдардын деңгээли абдан өкүндүрөт, аябай кабатырлантат. Себеби биздин эртеңки келечек ошо аялдардан мындай айтканда аялдар себепкер да эртеңки биздин келечекечи. Илгерки бир заманга өтсөк, илгери деле шариятта деле негизи эле баягы адамдын аң сезиминде кыз киши эркек балага караганда эрте жетилет эмеспи? Ошол себептен шариятта деле илгери кыргыздын салттарында деле кыз кишини балакатка жеткен убактында деп эрте турмушка узатышкан да. Шариятта бар 9 жашында кыз киши балакатка жетет, эркек бала 13 жашында, 12-13 жашында. Бул жерде эркек менен аялдын айырмасы, аял киши эрте жетилет, эркек киши 3-4 жыл кеч жетилет да. Менин оюмча өткөндө да бир талкуу болду, ушул тема боюнча чоң талкуу болду, аалымдар менен, коомдук ишкерлер менен, жаш кыздар менен, жаш мырзалар менен. Ошол жерде мен кыздардын, эркектердин айтканын, баягы ой жүгүртүүлөрүн көрүп аябай капа болдум да. Ушунчалык баягы туура эмес нерселер да баардыгычы. Кыз киши бүгүнкү күндө эми баягы заман өзгөрүп, көп нерсе өзгөрүп атпайбы, жок дегенде 18 жашында уже турмуш куруш керек да. Мен турмушка чыкпай туруп, мен деген билим алышым керек, жер кыдырышым керек, анан ойлонуп көрөмүн деген бул такыр болбогон нерсе да. Турмушка чыгып, ошо жолдошуң менен чогуу кыл ошол нерсеничи. Ошондо үй бүлө бекем сакталат. Ошондо экөөң баягы ар бир ташын кураган үй бүлөң дагы бекем сакталат да. Мен мисалы, менин ата энем бизге аябай жакшы тарбия берген да.
бирок мен азыр күлүп ата энеме айтып калам да, мен эмнеге эрте эле баягы мектепти бүткөндө эле турмушка узатып салган жоксуңар депчи. Себеби эгерде мезгилди артка түргөндө мен ошону каалайт элем да. Мен мектепти бүтөрмүн, эгерде турмушка узатып жиберсем мен ошого макул болмокмун. Эгерде ошол кезде мен ала качып кетсем мен ага да макул болмокмун. Бирок тилекке каршы ала качып кеткен жок эч ким. Анан атам сен кызым сен окушуң керек деп, мен да окушум керек экен деп жогорку окуу жайга тапшырдым. Окуп көрдүк, ал мезгилден өттүк да, бирок бул нерсе бизге жарабайт экен, болбогон нерсе да. Турмушка чыгып эле ошо жолдошуң менен чогуу окусаң болот, турмушка чыгып эле ошол жерди кыдырсаң болот, турмушка чыгып эле ошол ийгиликке чогуу жетишсең болот. Эки аял алган мен тааныштарым көп аябай. Экинчи аял болуп жашагандар да көп да. Бул нерсе Кыргызда баягы баарыбыз билебиз, сиз дагы билесиз, сиздин да тааныш досторуңуз бар, балким туугандарыңыз да бардыр да, бирок айта албайсыз ал нерсеничи. Мен болгону бул нерсени ачыктап чыктым да. Баягы бул деле турмуш да, ак неке алдында таза жашоо куруу, таза үй бүлө куруу бул кылмыш эмес. Бул жерде болгону баягы эл укпасын, эл көрбөсүн, эл эмне дейт деген бир кемчилик бар да Кыргыздачы. Ушул нерселер Кыргызды өлтүрүп койгондон уят катары коомдо баягы мээсине сиңип калган да. Ар бир экинчи кыргыз мырзасынын 2-ден 3төн аялы бар. Ар бир экинчи кыргыз мырзасынын 2-ден 3төн ойношу бар да. Менин ушул эки аял маселесин 7-8 жылдан бери иликтеп көтөрүп чыктым да. Анан мен бул маселени ар бир жагынан изилдеп чыккам да. Себеби бул маселени көтөрөрдө аргументтер аябай көп эле да. Ошол аргументтер эмне себептен келип чыкты, кандайча келип чыкты, ушул маселелерди кантип бир жакшы бир жөнгө жолго салыш керек деп анан кийин коомчулукка алып чыгып көп талкууларда, көп дебаттарда оюмду айттым. Тилекке каршы көп кишилер туура эмес кабыл албай үстүртөн эле сүйлөгөндөр болду. Бирок бүгүнкү күндө бул маселеге көнүп, түпкүрдө карап, баягы уят эмес, ачык эле маселе болуп айтылып чыкканына мен аябай сүйүнөмүн. Жана элдин да баягы кабыл алуусу туура деңгээлде кетип баратат акырындык менен. Эки аял маселеси десе элечи, азыркы бейөкмөт уюмдун кандайдыр бир деңгээлде өкүлдөрү айтышат да, илгерки заман такыр башка, илгери согуш көп болчу, илгери эркектер аз болчу, ошол себептен баягы аялдарды ошентип алышчы, анан кийин депчи, баягы токол десе эле токолду бул аябай экинчи сорттогу аял, бул эч ким эмес деп айтышат да. Бүгүнкү күндө биздин жаш кыздар өзүнүн ордун жоготуп коюп, өзүнүн тазалыгын эң баягы жаш кызга баалуулук берген тазалыгын жоготуп коюп, өзлөрүнүн ар кандай баягы ошо материалдык баалуулуктун курмандыгы болуп келет да. Эч ким уялбаш керек. Сөзсүз эле күйөөсү өлгөн же болбосо турмуштан ажыраган аял киши экинчи болуп чыгыш керек деген түшүнүк кирбеш керек. Жакшы адамбы? Эгерде адилеттүү карайбы? Эгерде сен татыктуу жубай боло алам десең, экинчи аял болууга эмне үчүн 18 жаштагы, 19 жаштагы кыздар макул болбош керек да. Алар эмне үчүн баягы 18-19 жаштагы кыздар ойнош болуш керек дагы, экинчи аял болбош керек, мисалы ак некедегичи. Мен бул нерсеге карамандай каршымын. Бул боюнча ойлорумду ачык эле айтып жүрөмүн, жазып эле жүрөмүн. Жаман жакшы көрүнүп, катуу урушуп да жүрөмүн. Мен көп лекция окуйм, баягы кыргыз аялынын колундогу орду дегенчи. Ошо лекция окуп бериңиз деп чакырышат. Ошол жерде мен аялдарды, кыздар келгенде мен аябай катуу урушам да, аябай катуу жаман айтамын. Анан аягында кечирим сурап айтамын да. Баягы орустарда сөз бар го, бей своих, чтоб чужие боялись дегенчи. Бүгүнкү күндө эгерде биз катуу диктаторлук эмес, бир катуу чара көрбөсөк, эртеңки күнү бүттү кыргыз өлөт да. Ал эми кыргыз кыздардын чет мамлекетке турмушка чыкканы ашып кетсе, мисалы 10 чыкса, ошонун ичинен бирөө эле сүйүү менен чыгышы мүмкүн да. Калаган бүт баары эсеп менен да. Мисалы чет мамлекетке чыгышым керек, анан мен жер көрүшүм керек, андай мындай баягы терең карап, кийинки жашоосун билбейт да. Алар дагы менин ушул изилдөөлөрүм боюнча көпкө жашабайт экен. Алар узакка жашабайт экен да. Көбү турмуштун айынан, көбү байлыкка карап ушинтип турмуш куруп кеткендер бар экен. Аны ушул маселеде мен да изилдеп чыккам, эмне себептен чет мамлекеттик жарандар
баягы Азияда ошо кыргыздар көп чыгат экен да, именно кыргыз кыздарына басымдуулук кылат депчи. Себеби кыргыз кыздар биз татыктуу эне жакшы тарбияга аябай жакшы экенбиз да. Балдарга жакшы тарбия бере алат экенбиз. Анан кийин баягы кыргыздарда башка улуттарга салыштырмалуу бир жыт болот экен да, ушул нерсени изилдеп чыккам. Ошол нерсе болбойт экен да. Ошол себептерден биздин кыздарга баягы этке чымындар аябай учуп келет го. Ошондой сыяктуу кылып биздин кыздарды каалагандай калчагандар тилекке каршы көп. Мен Гүлзаттын турмушка чыгып кеткенине мен ачык эле айтып жазып чыкканмын. Ал боюнча да видео роликтер жасап көп аябай эмелерге тарап кетиптир. Мен Гүлзатты жаман көрбөймүн. Анын ийгиликтерине мен аябай кубанамын да. Бирок эгерде туура багытта, туура жолдо баратса, коомго жакшы таасир бере турган, коомго жакшы тарбия бере турган бир нерселер болсо, үлгү боло турган. Мен кубаттаймын да. Бая талкууларда да экөөбүз чогуу чыктык. Мен ошол кезде карап, мен бул кыздын көз карашы, жүрөктөгү баалуулугу кыргызга эч төп келбегенин көрүп мен аябай өкүндүм. Жана ушундай кыргызым тура кой, ийгиликке жет дегенде мен сүйүнүп колдоп аткам да. Анан кийин эле баягы кашайып чет мамлекеттик бирөөгө турмушка чыгып кетти. Ошол жерде баягы башка чапкандай эле болуп кеттим менчи. Кандайча депчи, эгерде өзүн патриот, мекенчилмин деп айтып аткан, даңазалап көрсөтүп аткан кыздын үлгүсү ушундай болсо, анда кыргыздын кыздарын өлгөн экен депчи. Мен ошол себептен көбүнө айтам, эч качан адам мекенчил болбош керек да. Мекенчилмин деп өзүн атабаш керек. Мекенчил бул кандайдыр бир деңгээлде саткан адам да. Кыргыз ар дайым улутчул болуш керек. Улутчул болгон күндө гана сен кан жаның менен, болгон бүткүл жан дүйнөң, аң сезимиң менен сен тарыхың үчүн, сен келечегиң үчүн, сен балдарыңдын келечеги үчүн, сен санжираң үчүн, сен ата-бабадан бери, илгертеден бери сакталып келген ата-бабанын каада салты үчүн күрөшүп баштайсың да. Ал эми мекенчил бул ар ким боло берет. Негр деле кыргыздын калпагын кийип алып мекенчил боло берет. Ошол эле эквадорлук адам кыргыздын желегин көтөрүп алып мекенчил боло берет да. Кыргыз эч качан мекенчил болбош керек, кыргыз улутчул гана болуш керек. Мен илгери мекенчилмин дечимин. Анан кийин түп тамырын билгенден кийин жок, мен улутчул болушум керек деп. Мен азыр улутчулмун, өтө улутчулмун.